Кыш мезгили жакындаган сайын Токойго жакын айыл жергелеринде отун камдоо иштери башталат. Ошондон улам азыркы учурда Арстанбуу ата Токой чарбасы мыйзамсыз токойлорду кыюуга, мыйзамсыз отундарды ташууга бөгөт коюу үчүн атайын өткөрмө пункттарын иштетүүдө. Азыр биз Кош Терек Токой бөлүмүндө турабыз. Бул жерде дагы мына ушундай өткөрмө пункту коюлган. Жалпы Арстанбуу ата Токой чарбасында 6 өткөрмө пункту иштеп келет. Аталган өткөрмө пунктунда күнү-түнү Токой кызматкерлери кызметте турат. Алардын жумушу ар бир Токойго кирген автоунааны текшерүүдөн өткөрүп, жарандарга мыйзамсыз Токойду кыюуга болбой тургандыгы боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзөт. Арстанбуу ата Токой чарбасы Кош Терек Токой бөлүмүндө турат. Токой бөлүмүнүн аянты 9164 гааны түзөт. 4 корк бар азыр күндө. Өткөрүү пункттун максаты ошо суу отундан кыйбоо уруксатсыз нарушение болуп кетпөө үчүн курулган 2021 жылда. 4 токойчубуз бар. Күндүзү Токой чарбанын жумуштарын кылабыз, түндөсү смена менен турабыз 2ден. Арстанбуу ата Токой чарбасынын айланасында эл жыш жайгашкандыктан мыйзамсыз бактарактарды кыюуларда көп орун алат. Мындан улам Токой чарба кызматкерлери суу отундарды кыйбоо үчүн ишкерлер менен сүйлөшүп, көмүр алып келип, электиктерге шарт түзүп берген. Буга айыл тургундары ыраазы. Эл үчүн жакшы болуп атат көмүр. Биз райондон 8 сомдон алып келчү элек, жол кырасы менен 10 сомго тура келип калып атат бул жерге келишине. Бул жерге келип ушундай лескоз тарабынан жакшы ишкерлер менен иш алып келип, иш жүргүзүшүп, ушундай элге жардам болуп атат. Мен дагы ушу алып атам, азыр 2 тонна көмүр алып кетем. Жакшы көп келип атышат адамдар. Жергиликтүү элдер Токой чарбага кеңсесине келип, баягы монополияга каршы жөнгө салуу агенттиги тарабынан бекитип берген баа бар атайын. Баягы кардан, шамалдан, жана башка табигый кырсыктардан сынып түшкөн бактарактарды отун катары жазып берип атабыз. Ошол жазып берген баасы бүгүнкү күндө 400 сомдон бизде Токой чарбанын 1 куб отунун баасы. Ал өзү даярдап алат. Ошол келип мыйзамдуу бул жака келип мыйзамдуу жаздырып алып кетсе, бир аз жакшыраак болот эле дейм. Ошон үчүн жергиликтүү калкка кайрылып кетет элем. Кайрылуум ушул. Мыйзамдуу кылып алышса, анан мыйзамсыз аракеттерди токтотушса. Ошол эле учурда быйылкы жылы Токой чарбага караган көчөтканаларында алгылыктуу жумуштар жүргүзүлүп келүүдө. Улуттук Жашыл Мурас компаниясы аркылуу 40 гектар аянтка көчөттөр отургузулган. Андан сырткары экме токойлорду толуктоо максатында 156 гектарга көчөттөр тегилген. Жаш көчөттөр тегүү боюнча бул бизде күз айларында себилме, уруунан себилме жолу менен өстүрөбүз. Бул быйылкы 2023 жылга күзгү себүү боюнча жалпы 60 соток аянтка жаңгак, алма, алча бүрөндөрүн себүү жумуштары жүргүзүлдү. Ал эми жеткирилген план тапшырма боюнча 300 000 дана көчөт өстүрүү план тапшырмасы коюлган. Бул калган аянттарга жазында себүү жумуштары жүргүзүлөт. Бүгүнкү күндө ушу көчөттөрдү кайтарып, карап, малдардан сактап, малдардын киргизбештин аракети, тосмолорду кылып, дагы даярдык ушу кышкыга. Кышта дагы бир сыйра тособуз. Ушу көчөттөрдүн жакшылап тапшырып, эме кылышка аракет кылабыз. Арстанбуу ата Токой чарбасынын жалпы аянты 19.001 гектар болсо, анын 8.000 гектары Токой каптаган жер. Ал эми 3.600 гектарын жаңгак Токойун түзөт. Калгандары аралашма Токой болуп эсептелет. Ильяс Турдубай уулу, Буркан Матов, Базар Коргон району.